Мына именно ушу коло доорунда, себеби деген коло деген эки металлдын кошулушу менен бурустун жасалганда жери жумшагыраак, калайандан жумшак. Анан коло менен бурустун иштеткенде баягы ашыкча продукция пайда болгон да. Мына мен жогоруда айтып кеткен ошол уруу башкаруучулары ошол ашыкча продукцияны өзүлөрүнө эмне кылып алышкан? Ыйгарып алышкан. Аскер башчылары жана дин башчылары өзгөчө укуктарга ээ болушкан да ушул доордо. Мына ошондуктан коомдо ушул теңсиздик пайда болгон, теңсиздик. Болбосо таптарга бөлүнүү пайда болгон да. Бул доордо уруктун жана уруунун башына эркек жол башчылар туруп, ата бийлигинин доору, башкача айтканда, мына илимде айтылат, бул патриархат. Патриархат келген. Бул болсо ата бийлигине негизделген да. Жана ошол негизделип патриархат өз үстөмдүгүн жүргүзгөн. Андан тышкары мына Кыргызстандын аймагында түштүгүндө, Кыргызстан түштүгүндө ошол коло дооруна убагында жашаган экинчи чоң бир маданият, бул чуст маданияты. Бул Кыргызстандын түштүк аймагында жашашкан булар. Булардын өзгөчөлүгү эмне? Булардын өзгөчөлүгү баягы Андоран маданиятынан айырмаланып, мына бул сүрөткө буудай сүрөтү турат, мына булар дыйканчылык менен кесиптенишкен да. Дыйканчылык менен кесиптенишкен. Чуст маданияты да эмне үчүн аталып калганын айтсак, бул Наманган облусундагы Чуст кыштагында ушул маданияттын алгачкы тургун жайы табылган да. Ошондон улам биз Чуст маданияты атап калганбыз. Бул Чуст маданиятындагы оорулардын социалдык түзүлүшүндө да теңсиздик өкүм сүргөн. Теңсиздик деген жанагы таптарга бөлүнүү, мен бай, мен кедей деген нерсе сөз да бул. Бул маданияттын өкүлдөрү мына буудай, арпа, таруу айдашкан да негизинен. Сулуу өстүрүшкөн, мал чарбасын да бирге алып жүрүшкөн, бирок негизги көңүлдү булар ошол дыйканчылыкка урушканда, түшүмдү таш, коло ороктору менен урушкан. Эгинди үйдүн ичинде казылган ороолордо сакташкан. Айрым ороолорго 1 тоннада эгин баткан. Байыркы ферганалыктардын таш ороктору Ысык көлдүн 3 жеринен, Чыгыш Түркүстандан, Өзбекстандын түштүгүнөн табылган да булар. Ошол Чуст маданиятынын өкүлдөрүнүн тургун жайлары Өзгөндүн жанынан, Куршаптан, Ноокаттан табылган. Бул маданияттын эң байыркы жана өзүнчө айырмалуу эстеликтердин бири коло доорундагы Ош тургун жайы болуп эсептелет. Мына биз кайсы бир жылы Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилебедик да? Мына бул цифра кайдан келип чыкты? Ошол цифра мына ошол коло доорунда эле Ош шаары пайда болгондугун айгиленип атат. Себеби башкача айтканда Сулайман тоосунун этегинен археологдор 1980 жылдардын 70 жылдардын аягында ошол советтик археологдор ошол жерден шаар чалдыбарды табышкан да, ошондон улам анан Ош шаарына 3000 жыл болду деген божомолго так гипотезага келишкен. Бул Чуст маданиятынын өкүлдөрү негизинен дыйканчылык менен кесиптенишкен калк тургун жай мындан 3000 жылдан мурда пайда болгондугу аныкталганда, Ош тургун жайынан 70тен ашуун ороолор табылган. 70тен ашык оро. Оро дегенди билесиңер, жанагы буудай сактаган. Анан бул Ош тургун жайына мына бул жерде сүрөттө белгилегендей ар кандай колодон жасалган идиштер, чоподон жасалган идиштер табылган. Мына ошол табылгандыктан коло доорунун Кыргызстандын аймагында калтырып кеткен издери мына сүрөттөрдө көрүнгөндөй бир топ тарыхый зор убакытты өзүнө камтыган жана Кыргызстан тарыхында коло доору
жакшы изилденип, ошол эки маданиятты бизге калтырып кеткен.